Ассаламу алейкум, сиздер менен Актилек Капаров. Баарыңыздар билгендей, өткөн аптада Кыргызстанда Евразия экономикалык биримдиктин саммити өттү. Ага мүчө болуп катталган баардык өлкөлөрдүн президенттери келди. Кошмар, вечер пятницы. Негизинен мындай иш-чараны өткөрүүгө министрликтер, мамлекеттик органдардан тышкары Евразия экономикалык комиссиянын департаменттери да даярдык көрүшөт. Андыктан алар жөнүндө биз бүгүн сөз кылабыз. Тоготери Евразия экономикалык комиссияга жумушка орношуу үчүн сөзсүз эле мурунку же азыркы аткаминер депутаттардын балдары же тууганы болушун керекпи? Жоопту чогуу издейли. Кеттик анда. Эсиңизде бекен, август айында Евразия экономикалык комиссиянын министри Максат Мамытканов жөнүндө видео жарыялаганбыз. Я в жизни не пью, не курю и по саунам не хожу. Майор Мамытканов БТН. Ошондой эле 26 жаштагы Батай Максатович аттуу жигит чындап эле ээкте иштей турганын далилдегенбиз. Ал чынында эле Евразия экономикалык комиссиясында иштейт деген жыйынтыкка келебиз. Ачык маалыматтардан Батайдын иштеген жери жана анын атасынын атынан башка Максат Мамытканов менен Максатов Батайдын анык ата бала экенин тастыктаган башка далилдерди тапкан жокпуз. Ушул иликтөөбүздөн кийин соц тармак колдонуучулары Батай Максат Мамыткановдун кара чечекей уулу экенин ырасташып, жамырата пикир жазышкан. Мынакей мамлекет деген ушинтип өзгөрөт. Убакыт ошентип өзгөрөт, баардыгыңар көрүп атасыңар. Урматтуу көрүүчү, сиз мындай май челпектүү кызматка чоңдордун туугандары орношкон көрүнүштөр аз деп ойлошуңуз да мүмкүн. Андай эмес. Андыктан биз Евразия экономикалык комиссиянын сайтына саякатыбызды улантабыз. Таанышып алыңыздар. Бул ээктин протоколдук жана уюштурууну камсыздоо департаментинин директору Турузбеков Данияр Бактыбекович. Жашы 34-тө. Ал 2017 жылы ээктин кызматына илинген. Ал учурда Данияр Турузбеков 29 жашта эле. Азаттыктын маалыматы боюнча Өмүрбек Текебаев ошол эле жылы президенттик иш башкармалыктын жакын тууганынын баласы экенин парламентте жарыялаган. Кыргызстандын ар бир өкүлү өлкөбүздүн кызыкчылыгын коргош керек. Бирок ал жакта ким иштейт? 27 жаштагы Турузбеков Данияр Бакытбекович президенттин иш башкармалыгынын жетекчисинин жакын тууганынын уулу. А биз ал жактан туугандарыбызды ишке орноштуруу үчүн уюмга кирдик беле. Бийдик бул маалыматты дароо четке каккан. Бирок ага карабастан Данияр Турузбеков менен ошол кездеги президенттин иш башкармалыгынын жетектеген Турузбек Коянелиев экөөнү эмне байланыштырарын териштирүүнү чечтик. Идинчек табылды. Көрсө, Оксана Турузбекова Данияр Турузбековдун апасы экен. Соц тармактарда ал Роза Кутанова аттууну туулган күнү менен куттуктап, андан ары үй бүлөсүнө салам жолдоптур. Бул жерде Роза Кутанованын кандай тиешеси бар деп сурашыңыз мүмкүн. Ал ким? Териштирүү оңой. Кезинде президенттин иш башкармалыгынын жетектеген Турузбек Кояналиевдин жубайы болуп чыкты. Бул анын Одноклассниктеги баракчасы. Сүрөт арасынан Кояналиевдин дал өзүн жана балдары Аман менен Аланды көрөбүз. Бул Аландын ВКонтактедеги аккаунту. Бул сүрөттө Алан жана биздин каарман Данияр Турузбеков. А бул Эмиль Турузбековдун Инстаграмдагы баракчасы. Ал Даниярдын бир тууганы. Мында Эмиль Алан менен бирге, а мында Аман менен. Эске сала кетейин. Алан менен Аман президенттин иш башкармалыгынын мурунку жетекчисинин уулдары. Жыйынтыкка келсек, ачык маалыматтар боюнча ээктин департаментинин башчысы Данияр Турузбеков президенттин иш башкармалыгынын мурунку жетекчиси Турузбек Кояналиевдин жакын тууганы экени тастыкталбады. Ошентсе да, аталган эки үй бүлө мүчөлөрү бири-бири менен тыгыз байланыштагы достордон экенине далил таптык. Тек баары ушуну менен эле бүтүп калса гана. Таанышууну улантсак, бул 6-чакырылыштын депутаты Бактыбек Турузбеков, Данияр Турузбековдун атасы. А бул алардын биографиясы. Мынча болду, окуп берейин. 2008 жылы 20 жаштагы Данияр Бишкек мэриясында эмгек жолун баштаган. Анан эле таң калыштуу кокустук менен атасы да ал кезде мэрияда департамент директору болуп турган кез экен.
Данияр Турузбеков 2010 жылга чейин мэрияда иштептир. Кызыктын кызыгы Бактыбек Турузбеков да 2010 жылга чейин мэрияда иштеген. Демек, ата бала бир жерде чогуу иштегени мандемдүү сезилбейби? Андан арычы 2010 жылы Даниярды президенттин иш башкармалыгына кызматка алынганын көрөбүз. Ал эми Турузбек Кояналиевдин өмүр таржымалына үңүлсөк, дал ошол мезгилде президенттин иш башкармалыгын жетектептир. Муну кокустук дейсизби? Дагы айталайм, Турузбековдор менен Кояналиевдердин үй бүлөсү бери дегенде эле тыгыз байланыштагы достордон экен. Ошентип 2017 жылы ушундай кызыктуу учурдун кыябы менен 29 жаштагы Данияр Турузбеков Евразия экономикалык комиссиянын расмий өкүлү болуп калыптыр. Урматтуу көрүүчүлөр, балким буга сизди сүйүндүрөрбүз же күйүндүрөрбүз. Кыскасы, Евразия экономикалык комиссиянын бөлүмүндө дагы бир үй бүлөлүк байланышты таптык. Тааныштырсак, ал Алишерова Туймаз Айжан Туралиевна. Азыр ал экспертиза жана медиация бөлүмүнүн консультанты экен. 34 жашта. Ал экономика министринин мурдагы орун басары Алишеров Элдар Туралиевичтин карындашы. Муну Айжандын фамилиясы атасынын ысымынан тышкары да соц тармактардагы жарыялар тастыктап турат. Ал эми азыркы убакта Элдар Алишеров президенттик администрациянын ЯЭП иштери боюнча бөлүм башчысы. Бул протокол 2016 жылдын май айынан башталат. Мында Айжан Туралиевна ээктин министринин энергетика боюнча кеңешчиси катары белгилениптир. Анда ал 28 жашта экен. Анын агасы Элдар Алишеров ал кезде Кыргызстандын вице-премьер-министринин кеңешчиси болуптур. Мына сага дагы бир кызык факт. Фактчек KG басылмасы Элдар Алишеров министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун күйөө баласы экенин жазып чыкты. Акыбалыбыз ушундай. Не дей алабыз? Көрсө, ээктин бөлүм консультанты Алишерова Туймаз Айжан Элдар Алишеровдун бир тууган карындашы экен. А Элдар Алишеров Акылбек Жапаровдун күйөө баласы болуп чыкты. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүнкү видеону жыйынтыктап жатып, менде шүбегедей курч суроолор жаралды. Бул кандай? Кантип эле министрликтерде, ведомстволордо, эл аралык уюмдарда мурдагы жана азыркы чиновниктердин, депутаттардын, балдары, жакындары, түрдүү кызматтардын ээси болуп калышат. Өлкөбүздүн күнү ошолорго эле байланып калганбы? А балким Кыргызстан асман тиреген тоолордун эмес, асман тиреген таланттуу тууганчылдыктын өлкөсү болуп жүрбөсүн? Кандай деп ойлойсуз? Комментарийде жазыңыздар. Сиздер менен мен Актилек Капаров болдум. Кайрадан көрүшкөнчө. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин иликтөөлөр дагы да көп жана сапаттуу болушун кааласаңыз, коррупцияга каршы күрөшүүгө салым кошкуңуз келсе, анда биздин Patreon'га катталып колдоо көрсөтүңүз.